Бул оромону мен деле жасай алам, а сиз жасай албайсыз. Анткени бул өзгөчө оромо. Кантип жасадың десеңиздер, анда видеону аянат чейин көрүңүздөр. Жана ошондой эле мага катталганын унутпаңыздар. Менин азыр эмне үчүн фудблогер болуп калганымдын себебин сиздерге айта кетейин. Мен өзү 17 жашымда турмуш курганмын. Ал убактында тамактарды деле даамдуу жасай алчу эмесмин. Плов бассам шөйлө болуп калчу, эзилип. Камырды да жакшынакай жай алчу эмесмин. Бир жери айрылат, бир жери жыртылып, бир бала болуп калчу да. Бирок маңдайыма жакшы, Аллах таалам жакшы күйөөнү туш кылган экен. Эмне жасасам дагы мактап менин көңүлүм калтырбайын деп жечи. Бирок мен ал нерсени мындай калп болуп, менин көңүлүм үчүн эле мактабасын деп, чындап мактасын, чындап тамагым даамдуу болсун деп мен аракет кыла баштадым. Тамактардын баарын даамдуу жасаганга. Ошентип YouTube'дан, Instagram'дан мастер-класстардын баарын сатып алып үйрөнүп, уже күйөөм довольный болуп, тамакты сонун жасап калдың дегенден кийин тилимен чаң чыгып сүйлөгөнү аны да билесиздер, Ушунун баарын пайдаланып мен дагы блогер болуп, Instagram алып барып фудблогер болоюн деп чечкем. Ошентип блогер болуп калгам. Сиздерге рахмат, мени колдоп жаткан ар бир кыргыз бир туугандарыма. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.